Анын не кылабыз? Атын жаттап, биз фамилиясын жаттап. Ал жылдыз качандан бери жанып турат, жерден канча алыста турат. Аны үйрөндүк, не пайда болду? Bir жылдыз жерден ушунча алыс экен, ага барыш үчүн 3000 жыл учуш керек экен. Макул, билдиңиз, ким учат ага? Эмне менен учат? Илимиңер жетпеген нерсеге фатва бербегиле деп. Илими жок адамдан сураган өзү туура эмес. Ал эми илими жок адамдын мен азыр тескерисинче паланчы мындай десе жок, ал туура эмес, мен туураны айтам деп айтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү, сүйүнчү. Бүгүн бизде абдан жакшы кабар бар. Мусулман журтчулугунун Куран багытында илим деңгээлин дагы да жогорулатуу үчүн Куран Медиа каналы ачылууда. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын көйдөн өйкөп жаткан бир нече суроолор бар. Мисалы, Куранын алифбесин кантип үйрөнсөм болот? Же тажвидти кантип түздөө керек? Менимче бул суроо сиздин көйдөнүңүздө өйкөп жатса керек. Эч кыжаат болбоңуз. Анткени Орто Азиядагы эң алгачкы Имам Жазари Куран академиясынын адис мугалимдери жана студенттер тарабынан Куран алифбеси, ахкамут тажвид, тажвид эрежелери, ошондой эле 10 кырат илимдер туурасында жана жалпы эле Куранга тиешелүү болгон илимдер жөнүндө өтө кызыктуу жана пайдалуу сабактар болот. Андыктан кыска убакыттын ичинде эле өтө терең илим алгыңыз келеби? Андай болсо, Куран Медиа каналына катталыңыз. Жана башкалар менен бөлүшкөнү унутпаңыз. Куран Медиа каналы сиз үчүн Куранды үйрөтүп, дүйнө акыретте өтө чоң ийгиликке жетишиңизге себепчи боло алат. Wa akhraja ibn Abi Shaybah wa ibn Abd al-Barr fi al-ilm an Umar radiyallahu anhu qala. Bul qissa hadis Hazreti Umar radiyallahu anhu'dan bayandalgan. Hazreti Umar radiyallahu anhu aytdı. تعلموا من هذه النجوم ما تهتدوا به ظلمات البر والبحر ثم امسكوا. Жылдыз илиминен караңгы кечеде жана деңизде жүргөндө жол таба ала турган деңгээлде үйрөнгүлө, анан токтогула dedi. Демек, жылдыз илимин үйрөнүү дагы керек. Бирок канчалык деңгээлде? Ошол кээ бир жылдыздардын асманда жайгашканына карап туруп, чыгышты, батышты билип ала турган деңгээлде, кыбла кай тарапта экен, кокус талаада, ээн талаада болуп калса, кокус деңизде болуп калса, же караңгы кечеде болуп калса, бир жол таба ала турган деңгээлде жылдыз илимин үйрөнгүлө, андан ашыгын эмне кыласыз? Кайсыл жылдыздын аты эмне? Аны эмне кылабыз? Атын жаттап, биз фамилиясын жаттап. Ал жылдыз качандан бери жанып турат, жерден канча алыста турат? Аны үйрөндүк, не пайда болду? Bir жылдыз жерден ушунча алыс экен, ага барыш үчүн 3000 жыл учуш керек экен. Макул, билдиңиз, ким учат ага? Эмне менен учат? Мисал, ошондуктан пайдасы жеткенчелик үйрөнүү, жада калса жылдыз илиминен дагы бул керек. Андан ашыкчасы ашык. Анса Саат ibn Sawhana قال جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين كيف تقرأ هذا الحرف لا يأكله إلا الخاطون كل والله يخطون فتبسم علي رضي الله عنه وقال لا يأكله إلا الخاطئون قال صدقت يا أمير المؤمنين ما كان الله ليسلم عبده ثم التفت إلى أبي الأسود علي إلى أبي الأسود الدولي فقال إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة فضع للناس شيئا يستدلون به على صلاح ألسنتهم فرسم له الرفع والنصب والخفض. Algaç Kur'an-ı Kerim жазылганда азыркы биз мечиттерде, үйлөрүбүздө Куранды ачып окуганыбызда оңой бизге. Бирок биринчи башталганда бул Куранда чекит дагы жок эле, точкалары, анан фатха, касра, заммасы да жок эле. Тамгалар жазылып эле кеткен эле. Араб улуту гана аны карап түшүнө алат эле эмне деп жазылган. Бирок Hazreti Ali радиаллаху анхунун доорунда ошону араб эместер дагы мусулман боло баштап, анан эптеп тамгаларды үйрөнүп окуп, туура эмес маани чыкканчалык деңгээлде ката окуй баштагандан Hazreti Ali радиаллаху анху Abul Aswad Duwali деген шагиртине өкүм берди. Айтты, Куранга фатха, касра, дамма коюп бериңиз, арабтан башка элдерде окусун деп. Демек сахабалардын доорунда ыйык Куранга да кызмат болгон. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама халлафа Муаз ibn Jabal bi Makkah hina tawajjaha ila Hunayn yufaqqihu ahla Makkah wa yuqri'uhumul Qur'an. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жалпы сахабаларды алып Хунайн тарапка маарекеге кетип жатканда Hazret Muaz bin Jabal radıyallahu anh'unu Mekke şahrına kaldırıp gitti. Emnege?
баш көз болосуң деп эмес, балким элдин маселеси болуп калса ошого жооп берип турасың, адамдарга Кур'ан үйрөтөсүң деп. Аллаху акбар. Кана Умар радиаллаху анху ястахлифу Зайд ибн Сабит фи кулли сафарин юсафируху. Hazret Umar radıyallahu anhu kaçan saparga çıksa Madina şaharında Zayd bin Sabit radıyallahu anhu'nu kaltırıp ketçile. Eldin meselesini karap durasız dedi. وَكَانَ يُفَرِّقُ النَّاسَ فِي الْبُلْدَانِ وَيُوَجِّهُهُ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. Hazreti Umar radıyallahu anhu ilimdü sahabalardı, türdü şaharlarga jönötçile adamlardın meselesine jardan bergiledi. Jana alarga aytçile, höküm beretele, iliminger жетпеген нерсеге фатва бербегиле деп. Ошондуктан ушул кыссага караганда, ушул хадиске караганда, "Ванахахум ан юфту би ра'йихим", өз оюңардан чыгарып фатва бербегиле деп. Илими жеткен адам гана фатва бере алат. Бирок азыркы учурда биз өзүбүздүн катабыз. Суроону көчөдө бирөөдөн сурайбыз. Илими жок адамдан сураган өзү туура эмес. Ал эми илими жок адамдын мен буну билбейт экенмин деп айтуусу эң туура болчу. Бирок ал дагы билбейт экенмин деп айтсам уят болбосун деп оюнан чыгарып фатва берген өтө чоң күнөө. Ошондуктан алымдардын айткан сөзү бар: "Нисфул илми ла адри". Илимдин тең жарымы мен билбеймин деген сөз менен камтылат деген. Мен билбейт экенмин депчи. Бүт нерсенин жообу даяр болуу бул шарт эмес. Бардык адамдарга деле бериле бербейт мындай жөндөм. Ошого билбеген нерсеңизди билбейм деп айткан жакшы. Илимдүү адам дагы эсинде жок болсо билбейм деп айткан эң жакшы. Анан илими бар болсо ошого жараша фатва берип бир нерсени болот же болбойт, адал же арам деп айтууга бизге жөнөкөй адамдарга акыбыз жок. Аны алымдар, муфтийлер гана берет. Ошондуктан азыр көп адамдар фатва бере баштаган. Буну ичсе болбойт, бул арам. Паланчы нерсе аны жесе болбойт, ал арам. Бир кайсыл бир жазууларды, паланчы ушундай жазуу болсо, ушундай номери болсо, бул арам же адал, аны биз айта албайбыз. Бул муфтийлердин иши. Биз өзүбүздүн жөнөкөй ишибизди жасайбыз. Намаз, дарат, гусул, илимин үйрөнүп, ошого амал жасайбыз. Ал эми муфтийлердин ишин, муфтийлердин өзүнө калтыралы, ал алымдар өздөрү фатва беришсин. Ошондон илим үйрөнгөн сайын адам баласына мен билбеймин деген ой пайда болот. Илими канчалык аз болсо, ошончолук бүт нерсени билгендей сезиле берет өзүнөчү. Дарактын да мөмөсү канчалык көбөйсө, ошончолук башы ийилгендей, илим көбөйгөн сайын адамга кээ бир учурларда табииндердин доорунда бир адам маселе сураганы келсе, уламалар, муфтийлер "Жөн мен анча жакшы билбейм, баланча алымга барыңыз" деп бири-бирине жөнөтүп жатып, канча күндөп маселелер чечилбейт эле да. "Мен анча жакшы билбейм, баланча алымга барыңыз. Жо баланча алымга барыңыз." Азыр тескерисинче, баланчы мындай деди десе, "Жок, ал туура эмес, мен туураны айтам" деп айтабыз. Ошондон илимде үйрөнгөн сайын амал пайда болуш керек, үйрөнгөн сайын, илим көбөйгөн сайын ошого жараша адеп, ахлак дагы көбөйүш керек. Ал эми терек бул бир дагы мөмөсү жок, бирок эң узун дарактардан бири да, башын ошончолук бийикке көтөрөт да, мен баарын көрүп турам, баарын билип турам депчи. Бирок бир дагы пайдалуу мөмөсү жок. Ошого илим үйрөнүшүбүз, бул сахабалардын өмүр баянынан үйрөнгөн нерсебиз. Илим үйрөнүү ар бир адамга милдет экен. Кайсыл кесип ээси болсун, илим үйрөнүү милдет. Анан ошол илимди үйрөнгөндөн максат дароо эле бирөөгө жеткизүү эмес, балким өзүм ошого амал жасаймын деп. Билбегенимди сураймын деп. Анан бирөө маселе сураса айталы, "Сиз дагы алымдардан сураңыз, мен сурап тактап алганмын." Анан дагы бир нерсе, сиз бир алымдан маселе сурадыңызбы, ал алым жооп берди, ал сизге эле тиешелүү. Сиз аны барып бирөөгө таратканыңыз болбойт. Эмнеге? Себеби мүмкүн сизге ошондой маселе, башка бирөөгө башкача маселе. Ал кандай болушу мүмкүн деп сурашыңыз мүмкүн. Мисалы эле бир эле маселе шаар тургундары менен айыл тургундарына эки түрдүү болуп чечилет. Мисалы курмандык чалуу маселеси эле. Шаарда жашаган адамдар айт намазды окуп бүткөндөн соң гана курмандык чалса болот. Ал эми алыста, шаарда эмес, тоодо, жайлоодо, айылда жашаган адамдар таң атканда эле муздап койсо боло берет курмандыкты. Ошого мен бир маселени сурадым. Муфти алым мени карап туруп көрдү, мен айылдан экенмин. Анан маселени мага айтып койду. Анан мен шаардагы бир досума айтып бердим. Сен деле таң атканда сое берсең болот экен. Ал таң атканда эле союп койду. Меники болот, аныкы болбойт. Ошого маселени муфтийден ар бирибиз жеке-жеке барып сурашыбыз керек. Аллах таалам баарыбызга
Tuğra ilim nasip kılsın, ilimimizge amal nasip kılsın. Subhanakallahumma bihamdika neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke Allahumma ve netûbü ileyk.